Арстан алай экөөбүз мурда тааныш болчубуз. Жакшы достордон болуп жүргөнбүз. Мен дагы бир сир айтып коеюн. Ал атташыга мечит салып, өзү намаз окуп, туура жолдо жүргөн жигит болот да. Анан мурда. Анан күндөрдүн биринде эле бир көз ачык эжеке жолугуп калып, ага баягы акчалуу жигит, анын акчасын өзүнө баягы иштетиш керек болот, буруш керек болот. Эми алар максат ошо да. Кармап алгандагы ал кандай болот? Ал жолугуп калып туруп, анан буга өтүп кеткен тагдырын айтат. Айткандан кийин адам ишенет да. Негизи көз ачыктар өтүп кеткен тагдырды айтып аткан себеби чындыкты айтпаса адам ишенбейт да. Чындыкты кантип айтып атат? Ошол көз ачыктар айтып аткан сөздүн чындыгы каяктан келип чыкты десе, бул мынтип айтылат. Ар бир адам баласынын өзүнүн ичинде бирден сенин, бул карындашымдын, менин, баарыбыздын ичибизде бирден өзүбүздүн менчик жинибиз болот экен ичинде. Карыйын деп коет атын. Менчик жин бар. Ошол менчик жин сен бала кезден төрөлгөндөн баштап көзүң өлүп кеткенге чейин ошол жин сени менен эмне кылат? Дайыма фикириңди буруп, өзүнүн ишин кылып турат. Шайтандын солдаты. Мындай айталы. Ошол сени менен дайыма бир болгондуктан, сенин көзүң эч ким көрбөгөн учурдагы кылган иштериң бар да, ошону ал билет да ичиңдеги жиниң. Ошол себептен ал дайыма сенин эл көрбөгөн ишиңе күбө. Анан сен көз ачыкка барасың. Көз ачыкка барсаң, көз ачык өзүнүн атайын көзүнө көрүнүп сүйлөшүп, ошо менен договор кылып иштеген өзүнүн жини бар. Ал жинден келгенде ал жин эмне кылат? Сенин ичиңдеги жиниңден информация алат, экөө сүйлөшүп, сага айтат. Бул көз ачык айтат. Анан мен туруп алып айтам, Мирлан, ой сен бала кезде мондай кылыпсың, тигиндей кылыпсың, эл көрбөгөн нерсени айтып койсом эле сен эсиң эле кокуй боломчу болуя турбайбы, мен эл билбеген нерсенин баарын айтып койду, кокуй деп туруп аны ишенесиң дагы мага кармаласың. Эмне себептен илешесиң? Ошо сени жолдон эң негизгиси Кудай деп бараткан жолуңдан чыгарыш үчүн, сени адаштырыш үчүн ушул чындыкты айтат. Өтүп кеткен тагдырды көп айтат. Негизи. Келечектегинин кээ бир нерсесин чала бала чындыгын айтып калганын божомолдоп ура берет да. Анан кийин мисалы деле угуп калсаңар болот, баланчы жерден бир көз ачык чыгыптыр дейт. Бар ушундай күчтүү көз ачык чыгыптыр дейт. Кийин эле ошо көз ачыкты карасаң эле ал мындай тымтырс болуп эле башка жактан бирөө чыгып калат го. Жин ар ким менен иштеп көп адамдарды мен көз ачык болуп алай, чогултуп ар ким тагдырын айта бердим, анан бир күнү жин башка бирөө менен башкага айтып кетип калгандан кийин мага айтпай калды да. Анан өкөм айтып бер деп келсең, анан мен бул айтпай калгандан кийин мурдагы авторитетим түшүп калбас үчүн мен калпайтып баштайм да. Божомолдопчу. Анан калпайтып баштаганда анан тиги жин мына даяр жин болуп калды деп туруп кетип калат дейт. Ооба. Борончу аке, сөзүңүздү бөлөйүн. Дегеним, Күмөндөр Абылов байкени мен конокко чакыргам. НБТ каналга. Ошондо айткан, Мирлан иним, мен Аллахка ишенбейм деп айткан. Бизде видео материалда бар десем жаңылышпайм. Ал киши менен көп жылдан бери иштешип жүргөнсүз. Негизин алып караганда, ал ошол убакта дагы ишенчүү беле, негизи Күмөндөр байке бата кылып, мисалы кандай карайсыз? Бул мындай, жанагы Айыл өкмөт деген кино болбоду? Айыл өкмөт кинодо мен молдо болуп ойнойм го. Молдо болуп ойногондо биз бир комнатада жатабыз. Күмөндөр байке, Жамбул, деген Абдулла байкелер, аксакалдар бир классты мектепте эме кылып алган, арендаган, бир класста мындай жатабыз. Анан мен ошондо намаз окуп жүргөн кезим, анан кадимкидей эле кинонун шарты боюнча мага өзүмө эмеме ылайыкташкан размериме молдонун кийимин тигип беришкен. Ал ого жакшы болуп калган. Аны мен кинонун шарты боюнча кийип жүрүшүм керек, денем көнүп, мындай адаптировать этишим керек да. Аны ошону мен ого аны кийип алдым баргандан баштап. Кийип алып, эртең туруп азан айтам. Мен азан айткандан кийин азанды күтүп жатат режиссер, андан кийин туруп анан кийин кинону баштайм. Ошол учурда анан бир күнү келип намаз окуп атсам, түштө да, аркама келип бирөө отурду. Анан намаз окуп бүтүп, көз өтүп кеткен бир туугандардын баарына багыштап, бата кылып, анан кийин артты карасам, Жамбул байкем отурду. Анан мени тамашалап мынтип калды. Сен аягында аябай көп фамилияларды айттың, сен кимдерди айттың деди да. Анан мен айттым, өзүмдө туугандарым көз өтүп кеткен, ушуларга багыштап атпаймынбы десем, байкуш сен де тууган деле калбай калган турбайбы деди да. Аябай көп экен депчи, тамашалап калды. Анан бир күнү Күмөндөр байке тамашалап калды мени. Жай. Тиги мен угушума караганда 5 маал намаз окуйт.
Sen çota 6 жолу окуй атасың dedi. Ana мен аны түшүндүрөйүн айттым. Мөндөр аке, бул түнкү тахажжуд деген намаз болот. Түн ичинде туруп алып, өзүнчө окуйсуң десем, ал кандай тахажжуд деди да, мындай, өзүнчө окуган dedi. Ана мен түшүндүрүш үчүн мынтип айттым да. Өзүңдүн личный вопросторуң менен кайрыласың дедим да. Аллахачы. Ошондой өзүң үчүн окула турган десем, анан Күмөндөр аке тамашалап калды. Сен Кудайдан сурап бербесе дагы Кудайды жакаалап сен алат экенсиң деди да, эмеңди депчи. Бул байкелерим, Күмөндөр байке, Жамбыл байкелер 70 жыл эменин учурунда жашадык да. Бите, дин эме Ленин өзүн жанага Арстан Алай досума окшоп өзүнө буруп алганда көңүрдү. Алладан унуткарып туруп өзүнө буруп койгон. Элдин баары Ленин жасап берди, Ленинден суранабыз. Ленин болуп атып бүтүндөй Лениндин сүрөтүн илип, Лениндин эстелигин коюп, анын небереси көрүп алып, анан Ленинге сыйыныш керек турбай деп жанагы бул биздин атабыз. Жана эмелерге, тоо таштарга эмелерге сыйынып кеткендин эмеси жолу да ушундай болду. Поколение эле ата тегимден сыйынса, эмне кылса, мазарга барса, мазар берет турбайбы деп эле анын баары эле макулук да. Ал мазардагы таш, ал өзүнө да жакшылык кыла албайт, бирөөнө жакшылык кылбайт, бирөөнө жамандык да кылбайт, ал жөн гана таш. Таш. Ошон үчүн ошондой учурда калыптан чоңоюп калгандыктан байкелерим, кыйынчылык келип калганда, иштеринен о Кудай дейт болуш керек да. Мисалы да. Андан кийин мурда намаз окуп көрбөгөндөн кийин же тарбияланбагандан кийин баягы биздин азыркы учурда мен ушу нерсеге аябай неме болом да, жүрөгүм ооруйт. Азыр теңирчи менен мусулман деп эле эки бөлүнүп эле аябай эле мындай ражда болуп кетип атат да ортодо. Бул туура эмес. Кудайды ар ким өзүнүн тили менен атайт. Кудай дейбиз, жараткан дейбиз, Теңирим берди дейбиз. Бул ат. Бир эле Кудайды айтып атабыз. Орустар Бог дейт, арабтар Аллах дейт турабы? Ушуну эле биз Аллах дейбиз, анан сен тиги Теңир дейсиң деп эле тиреше бербеш керек да. Биз баарыбыз бир Алла жөнүндө айтып атпайбызбы? Ошон үчүн биз тирешкендин ордуна бири-бирибизге түшүнүшкө аракет кылышыбыз керек. На болот, азыр мисалы Арстан Алайды алып көрөлү. Арстан Алай өзүнүн ою менен адашууда кетип аткан болсо, шайтан жардам менен, Арстан Алайдын бейишке чыгып кетишине эми Алла улук да, биз билбейбиз. Алланын ишине кийлигишпейли, бирок мынтип айтып коерейин. Ушул Арстан Алай досум азыр кайра, мен кичине адашып кеткен турбайымбы? Мурда сонун эле Алланын жолунда жүрбөдүм беле деп туруп, келмени келтирип туруп, адашууда жүргөн экенмин деп туруп, кайра өзүн ичип келаткан адамдар бар го. Ошол ичип келаткан адамдарга мен адашып турмун, көрсө Кудай деген жалгыз экен, мен пенде экенмин, менин колумдан эч нерсе келбейт экен, мен алсыз экенмин, мен эле эмес бүтүндөй дүйнөдөгү адамдардын баары алсыз экен, бир эле кичинекей эле микроб, бир коронавирус десе, мына баарыбыз кырылып өлүп калып атабыз. Алыбыз жетпейт экен бул нерсеге. Алла кичинекей эле нерсе менен бизди түшүндүрүп, ошол оору аркылуу өзүнө жакындатып атат. Ойлонолу деп туруп намаз окуйлу десе, аркасында келаткан адамдардын баары намаз окуп кетет эле дагы Арстан досун бейишке чыгып кетишине өтө жак эме болот эле. Балким деп ойлойм. Балким ушинтип адаштырып барып, ошого көңүл бурдуруп барып, Арстан Алай өз адашуучуларды өзүнүн аркасында топтоп атпайбы? Шайтан бул эмне дейт? Шайтан бул элек. Бул элеп жаман адамдарды өзү менен алып кетет дагы, жакшы адамдарды калтырып атат да. Арстан Алайдын дагы бир жагынан алып көргөндө, бул адашкан адамдарды өзү менен ээрчитип, анан ошолордун жүзүн көрсөтүп, ошого болушуп, сен акмаксың деп, сен мусулмансың деп, сен тигиндейсиң, Кудайың мындай тигиндей деп жаман сөздөрдү айтып аткан адамдардын баары, адашып жүргөндөрдүн баары ким экенин айырмалап берип атат. Эми колдон келсе, алар менен урушпай, сен теңирчилең менен, сен мындайың менен тигиндей дебестен, колдон келсе, дават кандай дават? Мусулмандар өзүлөрүнүн кылган жакшы адеп ахлактар менен, бирине жасаган жакшы мээримдүү мамилелери менен айырмаланса, атаандашуу жоголот. Маселен, Америкага барып калсаң деп коелу, көчөдө бир киши жатса, баары жүгүрүп келип ошол кишини карайт экен. Окуй деп, скорый чакыртышып, ооруп атат, келгиле, жардам бергиле деп, баары переживать этип ушинтет экен. Биз мусулманбыз. Көчөдө бир киши жатса, намаз окугандан 17 киши өтүп кетип атат, бирөө кайрылса кайрылат, кайрылбаса кайрылбайт.
өткізеді. Қана біздің мұсылманшылық Парыз. біздің адеп ақылабыз қана. Ошол себептен ушуга окшогон өзүбүздүн туура эмес бири бирибизге жасаган мамилебизден динге ишенем деп Кудай жолуна түшөм деп аткан адамдар эмне болуп атат? Терс көз карашта болуп, кичине унутулуп баратканда же намаз окугандардын кийими, же алардын сакалы, ушундай башка улуттардын кийимдерин кийип алгандыктан кыргыз деп чоңойгон, мен билем Күмөндөр байке сасы эметип атпайбы. Күмөндөр байке кыргыз деп аябай эме кылат да. Күйөт да мисалы. Патриоттук сезим күчтүү. Ошон үчүн мен ойлойм Күмөндөр байкеге жанына Пакистандын кийимин кийип алып барып, сакалы менен турсаң, Күмөндөр байке вообще сүйлөшпөйт да. Мен ушул жерде дагы бир нерсени түшүндүрөм. Урматтуу мен мусулман бир туугандары, намаз окуп аткандар. Мисалы даватка барат го. Даватка барганда имандуу балдардын баары даватка барат, үйрөнүш үчүн барат. Бирөөнү акыл үйрөтүш үчүн эмес, үйрөнүш үчүн, өзүнүн тарбиялаш үчүн барат. Сакалды эмнеге коет? Сакал деген сырттан келүүчү жаман адаттардан сактап турат. Сакалчан киши сөгүнбөйт. Сакалчан киши бирөө менен жакалашпайт. Сакалчан киши мушташпайт. Сакалчан киши кыздарды көрсө тийишпейт. Телефон сурабайт. Элестең сакалчан менен калжаңдап барып алып чоңсуз. Мен азыр сакалым жок, спокойно сурай берем депчи, берчи. Көзгө боло берет, сакал жок да. Көрдүң, ошол үчүн сакал иманды кармап турат. Сакал адамдын көзүнө көрүнүп турат. Ошол себептен сакалды койот. Бирок сакалды койгондо, мындай бир өзүңө ылайыкташкан, өзүң кички болуп тур сакалың моундай чоң болуп белиңде туруп турса, жарашыктуу кылып, өзүңө мындай тамак адам алынбай тургандан кылып бир сакалды аккуратно койсоң, анан кыргыз өзүнүн каада салты, үрп адаты, маданияты менен айырмаланып келген ушул кезге чейин. Ошонусу менен сакталып калабыз. Кудай Таала адамдарды жаратканда ошентип бирин сары, бирин кара, бирисин көзүн жимшик кылып, бирөөсүн боюн узгунда, ар кайсылуу башкача кылып, бири-бириңди таанысын деп. Кийим жөнүндө айтылган эмес, баарың бирдей кийингиле деген сөз жок. Мисалы, ошон үчүн эмне кылыш керек? Бизде жана мисалы. Телевизорду көрсө, интернетти караса, жардырып аткан кийим, Афганистанда бирөө жардырып ийген, Сириядагы неме, өңүн караса жанагыреки эмени кийимдерди кийип алган сакалчан террористтер. Ошого калыптанып калганбыз баарыбыз. Анан эми бир күнү бир кыргыз аксакал же Күмөндөр байкеге окшогондор үйүндө отурса, эшикке бирөө келиптир, эшикке чыгыңыз дейт. Эшикке чыкса, эшиктин алдында даватка 5 намаз окуган бир тууганым келген 5 террорист турат да эшиктин алдында. Аны көргөндө эле, азыр адамдар ушундай эмес да. Көзүбүз көргөндө эле ошол жана кабыл алабыз. Көргөндө эле баягы адам Күмөндөрдө кыялы бар адам деп коет. Ал эмне болот? Ачуусу келет дагы. Бул эмне мага? Деп турган баягы тияктагы жана жардырып талкалап жаткан адамдар турат эшиктин алдында, мындайча айтканда. Көзү менен көрүп анан кабыл алды да, жүрөгү менен. Ошол жака басып барганча ачуусу келип басып барат. Баргандан кийин тиги имандуу болду. Ассаламу алейкум десе, алейкум ассалам, эмне? Мына көрдүңбү? Анткени алардын сырткы кебетесин көргөндөн кийин кабыл алып атат. Эми ушунун ордуна эле, ушунун ордуна эшикте бирөө чакырып атат дегенсе, эшикке чыкса, эшиктин алдында кыргызча жакшынакай чапандарды кийип алып, башына кышында кыш боло турган болсо тебетейлерди кийип, жай боло турган болсо калпактарды кийип алып, 5 бала турса, Кудага келгенсип. Белки күлүп чыгат да. Бар ассаламу алейкум дегенде жакшы дейт, дейт. Эмне десе, ой байке кандай жакшыбы? Даватты өзүбүздүн менталитетке ылайыкташ дават кылыш керек да. Жакшы байке, өзүңүз кандайсыз? Бала бакыра жакшы, үйдөгүлөр жакшы. Мал жанынан эмесенби? Кыргыз ошону жакшы көрөсүз да мал. Мал жакшы. Анан эме байке, убактыңыз бош болсо мечитке келсеңиз бир имандашып отурсак жакшы болот эле десе, биринчи кабыл алганда жакшы кабыл алган адам эмне дейт? Элек мечиттен деп койсо, десе ана айтат, десе бул мынтет, мейли дейт. Анан ичине мынтип ойлойт. Ушундай кийинип алып деле намаз окусам болот экен да дейт. Өзүңдүн туура эмес кылган иштериң менен бирөөнү динден качырбай. Мына элеки нерсени айтып коеюн деп атам. Пакистандын кийими, Арабтын кийими, дагы каяктын кийими бар. Ушул кийимдер алалардын национальный кийими. Ошолордун национальный кийими. Арабтар, мен багы Меккеге барганда, арабтар жоолук салынып жүрөт. Мен калпак кийип жүрсөм, бир араб келип, ой деп калпагымды кармап, ошенткенде мен берки жанында балага айтып тамашалап айткам, айтып койчу, мына жоолукту бизде аялдар салат, бизде мындай калпак кийет эркектер депчи. Жакшы. Ушул жерде туруңуз, Борончу байке, азыр жардамага өтүп коелу, жардама. Бир бүтүн. Себеби мындай. Жөн сөздүн эмеси бүтүп. Кийимге талап бар деп коет. То есть
гайы да кийинип туруш керек, доктор да кийинип туруш керек, молдо да кийинип туруш керек. Эмелестет чубак ажы кепканы монда кыйшайтта кийип алып, боюнун алтын билип алып, монтип сүйлөп атса эмне деп айтасың? Кызыктуу болуп калган турат эле. Көчөдө бирөө гайынын кийимин кийбей эле мага ошо спортивке кийип алганын колуна тиги гайынын жесили менен турса, бул бала ооруп аткан турбайбы деп өткөтүп кала бересиң да туура. А эгерде кийими гайыныкы болуп турса токтойсуңбу? Демек кийимге талап бар. Бар. Ар бир өзүнүн кийимин кийип жүрсүн. Биздин кулк мүнөзүбүзгө жакпаган кийимди биздин намазкөй балдарыбыз кийип алгандыктан эмне кылып атат? Биздин кыргыз бир туугандарыбыз, эмне кылып атат? Ошондон эме атат. Динден алыстап, же кошулгусу келбей, өздөрүнчө теңирчи болуп эле ушундай нерсе болот.